Кур'ан сактануунун негизги 7 жолу бар. Алар биринчи Аллага ишенүү, таухид. Жана Аллага гана таяныш керек. Себеби Алла Таала Кур'анда айткан: "Ва алаллахи фалятаваккалул муъминун." Му'миндар Аллага гана таянышсын деген. Андан кийин бул сыйкырчылыкка ишенбеш керек. Сыйкырчылыкка ишениш бул куфурлук болот. Ошол үчүн эч качанда ишенбеш керек и барбаш керек дагы. Көз ачыкка, сыйкырга барбаш керек. Биринчи кыла турган нерсе ушул. Калган дагы 6-оосуну бөлүп айтып берем. Кара дуа жана сыйкыр жана көз тийгенден сактануунун 7 жолу бар. Ошонун экинчиси бул таңкы жана кечки зикирлерди окуу дайыма. Андан кийин Аятал Курсини жана Фалак Нас сүрөлөрүн окуш керек. Андан кийин Бисмиллахи ла ядурру ма шайин ва хува ас-самиу алим. Ушул дуаны окуу керек. Жана маснун дуадагы эртең жана кечки зикирлерге дайым бекем болуш керек. Кара дуа сыйкырдан сактануунун үчүнчү амал Куранны коргоочу сүрөлөрдүн окуу. Фатиха, Бакара жана Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн 3 жолудан окуу. Жана да пайгамбарыбыздын хадиси бар. Эмне дейт? Кимде-ким Бакара сүрөсүн үйүндө окуп жүрсө, ал үйдөн шайтандар качат, чыгып кетет дейт. Кара дуа жана сыйкырдан сактануунун 7 амалдын 4-сү бул дем салуу. Өзүгө же ооруп жаткан адамга Кур'ан аяттары менен дем салуу, үйлөп коюу. Дем салууга турган аяттар Фатиха сүрөсү, Аятал Курси, Фалак жана Нас сүрөлөрү, жана дагы Араф 117ден 122ге чейин, Юсуф 81-82, Таха 69 сыйкыр темасына байланыштуу аяттар. Ушуларды окуп, бүт денебизге дем салабыз, же ооруп аткан адамга дем салып беребиз. Үйлөп коебуз. Кара дуа жана сыйкырдан сактануунун 7 амалдын 4-сү бул дем салуу. Өзүгө же ооруп жаткан адамга Кур'ан аяттары менен дем салып, үйлөп коюу. Дем салууга турган аяттар Фатиха сүрөсү, Аятал Курси, Фалак жана Нас сүрөлөрү. Кара дуа жана сыйкырдан тазалануу жана сактануунун негизги 7 нерсе бар эле. Ошонун 5 жана 6-чысын айтып берейин. 5 сүннөт боюнча тазалыкты сактоо, дайыма даарат менен жүрүү, жана уктардан алдын Фатиха сүрөсүн 1 жолу, жана Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн 3 жолудан окуу, жана колубузга дем салып туруп, аны бүт денебизге сүртүп чыгабыз, бетибизге сүртүп чыгабыз. 6-чысы болсо Кур'ан менен үйдү тазалоо. Бакара сүрөсүнү кеминде бир жумада 1 жолу Бакара сүрөсүн окуп чыгуу. Кара дуба жана сыйкыр көз ачыктан сактануу жана 7 нерсе бар эле. Ошонун 7-чиси акыркысы, эң акыркысы бул ошол көз ачыкка, сыйкырчыга барбаш керек жана эч качанда ишенбеш керек. Эгерде бара турган болсок, анын бир сөзүнө ишене турган болсок, пайгамбарыбыздын хадистери бар. Бир хадисти айтып берейин. Эгерде кимде-ким көз ачыкка же сыйкырчыга ишене турган болсо, анда Мухаммадка түшүрүлгөн Куранга куфурлук кылыптыр деген. Дагы бир хадисте келет. Кимде-ким ошол көз ачыкка же ошондой сыйкырчыга бара турган болсо, анын бир сөзүнө ишене турган болсо, анда ал 40 күндүк намазы кабыл болбойт деди. Ошол үчүн эч качанда барбайлы, сактанайлык жана туугандарга дагы, барып жүргөн туугандарга да айтып эскертели.